Жагымдуу клиптен жана ошондой эле пайдалуу кеңештерден биз болсо кайра эфирибизди баштамакчыбыз. Биздин өзгөчө бир дагы бир экинчи коногубуз барсак болот. Бүгүн студиябызга жаркырата кирип келген өзүбүздүн мыкты досубуз, чыгармачы инсан, таланттуу инсан, өзгөчө үндүү, алтын үн десек болот. Руслан Ажалиев бүгүн биздин студиябызда кондокто. Саламатсызбы? Кутман таңыңыз менен. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келип алдык. Пробкага кабылбай эле келип калдыңыз. Баракелде. Келиңиз, кыргыз элиси менен амандашабыз, анан болсо маегибизди баштайлы. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим, саламатсыздарбы? Руслан өзү токто жигит деп айтып койсок болот. Келиңиз, дейли айтыңызчы, кандай жаңылыктар менен келип калдыңыз биздин студиябызга, өзгөчө айтыңызчы. Жаңылыктардан айтсак, чыгармачылыкта. Чыгармачылыкта быйыл буюрса жакшы иштеп атабыз. Канча жылдан бери иштебей отурдук эле. Ошо бир 2-3 клип тартып, азыр ошо YouTube каналына, соцсеттерге жиберип атабыз. Анан ушул жерден бир реклама кылып айта кетейин. Ошо мен өзүм чоңоюп өскөн жер Тогуз Тоо району, Казарман айылы. Ошол жерге ошо майдын ортолорунда бир чоң шоу концерт өткөрсөм деп турам. Ошол жерде көрүп жаткан казармандык мен тайкелерим, бир туугандарым, досторум болсо, албетте майдын ортолорунда күтүп алса болот. Десек болот, Десек болот. Казармандык бир туугандар, майдын ортолорунда өзүңүздөрдүн уулуңуздар, таланттуу инсан Руслан Ажалиев сиздерге өзүнүн кичи мекенде өзүнүн жеке бир концерти менен барат десек болот, сөзсүз түрдө. Элиңизден, жериңизден бата алып, чоң сахналарга Кудайым буйрса өзгөчө бир шыкты байлап чыгып аткан учурубуз десек болот. Баракелдериңиз, айтыңызчы, Руслан мырза, дейли ошо чыгармачылыкка аралашып келе жатканыңызга убакыт канча убакыт болду? Негизи чыгармачылыкты бала кезден бери эле, баягы мектеп окуп жүргөндө эле баягы чыгармачылыкта жүрчүбүз. Андан кийин окууну бүтүп биякта Бүйүсара Бешиналь атын искусство академиясы окуп калдык. Ошол жерде билим алганбыз. Ал жакты толук бүтүп алган жокпуз, бирок ошол жерде окудук. Ошондон кийин ошо тойлор менен кызмат кылабыз азыр деле. Почти айтсам бир 15 жылдын жүзү болду. 15 жылдын жүзү болду. Туура болот. Демек, биз билишибиз боюнча Нурлан Насиптер агаларыбыз менен чогуу бир учурда доордо келген десек болот. Баракелде эле. Эмне себептен ошол мыкты инсандардын катарында ошол учурларда чыгармачылыкты баштаган болсоңуз, эмне себептен ортодо пауза болуп, эмне себептен жоголуп кеттиңиз? Кандай себептер болду дейли? Ортодо себептер үй бүлөлүк себептер менен алыстап кеттик десек болот. Анан азыр кайтып келдик. Кудайым буйрса 2025-жылы быйыл жаңы дем менен. Ушул жылдан баштап жаңы дем менен, жаңы күч менен дагы алдыга иштегенге аракет кылып атабыз. Буйрса. Биз билишибиз боюнча ошо өзүңүз айтмакчы 2025-жылы жакшы бир киши өткөн учурубуз десек болот. Жакшы бир чыгармалардын үстүнөн иштеп, өзүңүздүн авторлук чыгармалар билишибиз боюнча. YouTube баракчаларыңызда дагы жакшы бир көрүүчүлөр топтоп, өзүнүн угармандарын, өзүнүн көрөрмандарын топтоп аткан учур десек болот. Албетте, YouTube каналда көрсө болот, авторлук жаңы ырларды жазып чыгарып атабыз буюрса. Дейли айтып чыгарып аткан чыгармаларыңыздын сөз обону кимге таандык? Дээрлик азыр чыгарып аткан ырлардын көбүнчөйүн 80% өзүмө таандык ырлар. Негизи аткаруучу деле болуп, жакшы чыгармалар болсо аткарып албетте чыгарабыз. Демек өзүңүз сөз жазасыз? Сөз жазабыз. Дейли башка чыгармачы инсандарга да жазып берген учурлар болобу? Балким сиз жазып берген, сиздин калемиңизге таандык чыгармалар дагы азыркы учурда кыргыз элине тартууланып атабы? Тартуулангандар болгон. Алардын аттарын атабай эле коеюн, бирок ал жазып берген ырлар авторлук болуп кеткен да. Ошол белгилүү эле ырчыларга. Демек сиздин калемиңизден чыккан чыгармалар бар, шедеврлар. Албетте бар. Баракелде эле. Мен башында айтмакчы Руслан мырза андай токто орду менен сүйлөгөн чыган бир мыкты инсандар катарын токто айтсак болот. Анда сизде азыркы учурда өзүңүздүн аспабыңыз менен келсек болот, бир жакшы бир чыгарма аткарып кыргыз элисин ойгото алалы анда. Кайсы чыгарма аткарабыз? Сыймык Бешекеев агабыздын Көздөрүң деген чыгармасы бар. Келиңиз. Тыңдаганга даярбыз. Аткарып берели. Булактай көздөрүң башкача экен, бул кечте сага эч ким жакпаса экен. Мен сага сүйөм деп айткычакты, ким бирөөң оозунуп айтпаса экен.
жанат, канбаймын карегим талбай карап, мага эмиң эч качан тынчтык бербес, махаббат жүрөккө салган жара. Мага сен сурандың келиң издеп, махаббат ырырда периң издеп, ырымды баштадым сүйүнүчтөн, өзүм да жүргөнсүп сениң издеп. Термелген кирпигиң төгүлөт да, көздөрүң көзүмөң өбүлөт да, маңдайың жаркырап күлүп бассаң, маралдай маңкайып көрүнөт да. Буралып ийилет кымча белиң, кыйналып күйүгөт мынча демен, ырымдын аягын бүтүрбөстөн, жанымдан узакка турса дедим. Тартуулап күнүмө таттуу кумар, кой койот моюнуңа кусымал, татына көркүңө көз тийбеске, тагылсам дедим мен сага тумар, татына көркүңө көз тийбеске, тагылсам дедим мен сага тумар, тагылсам дедим мен сага тумар. Ай, баракеле деле, үнүңүзгө береке. Чында сонун чыгарым болуп кыргыз элисин баам өрөт десек болот. Азыркыча баары жети дубан кыргыз элиси карап турган чагы десек болот. Дейли айтыңызчы, Руслан мырза, сизди азыркы тепта чыгармачылыкта ким колдоп атат? Чыгармачылыкта Улуу инсандар барбы? Улуу инсандардан Дем күч берип. ата-энем эле негизи. Ата-энем бир туугандарым. Чыгармачылык жааттанчы? Чыгармачылык жааттан эми сахналаш достордон көп эле. Ошо легенда болуп жүргөн Нурлан Нурмат Садыров, Алмаз Шадаев менин кесиптеш, чыгармачылыкта досторум болот. Ал менен чогуу эле ушул мен ырларымды жазгам, башынан аягына чейин ушул күнгө чейин Актилек Абдулдаев деген Кочкорлук досум бар, аранжировка жасайт. Ошол көп кеңешчим ошол болот. Актилек Абдулдаев деген аранжировка жазат, колбасты да ошол досум жазат. Баракелде эле. Дейли айтыңыз, ошол биринчи жылдарда чыгармачылыкты токтотуп, же башка жумуштар менен алектенип кеттиңиз десек болот. Кайрадан чыгармачылыкка кайтып келишиңизге ким түрткү болду? Дейли эле сен чыгармачы инсансың, мыкты инсансың, таланттуу инсансың. Кыргыз элисине чыгармаларың тартыла деп. Же балким өзүңүз бир учур тыныгуудан кийин кайра баштадыңызбы? Негизи бул чыгармачылыкты токтотуп койгон жокмун. Ошо 15 жыл арасында элибизге кызмат кылып, тойлордо кызмат кылып жүрөбүз. Той алып барып, тамадачылык кылып. Тамадачылык. Аны менен кошо ошо үй тойлорго барып, комуз аккордеон менен өзүбүздүн кызматыбызды кылып жүрөбүз. Демек, элибиздин кызматында эле чоң сахнада көрүнбөсөңүз дагы элибиздин кызматына жакшылык тойлорунда кызмат кылып жүрөсүз деп болот. Баракелде эле. Азыркы тапта куржуңузда канча чыгарма бар? Сыр болбосо. Азыркы тапта YouTube'да бир 3-4 эле чыгарма бар, бирок өзүмдө бир өзүм репертуарында бир 15ке жакын чыгарма бар. 15ке жакын чыгарма. Ошону жакында чыгарабыз экен. Баракелде эле, ошо башында айтып калбадыңызбы? Казарман элиме барып, өзүнүн жериме барып, ак батасын алып кылайын көрсө деп. Дейли ошо концертте кандай өзгөчөлүктөр Казарман элин күтөйүн атат? Кандай өзгөчөлүктөр шоу концерт балким? Казарманга шоу концерт болгондо жалаң сольный кылып, жандуу үн менен колдон келишинче аткарайын деп атам. Ата-энем менен бияка көчүп кеткенибизге почти 15 жыл болду. Шаардабыз. Ошо ата-энемди алып барып, ошо туугандар менен элдин алдында ата-эне деген жакшы чыгармаларым бар. Ошолорду ата-энемди ошол жерден кубантып, бияктан жакшы элге көрүнүп калган инсандар, сахналаш досторумду алып барайын деп атам. Казарманды көрсөтө келейин деп. Ошол коноктордун арасында албетте
Sen Бизде дагы бар. барсың. Баракелде, чоң рахмат дейли. Чынында азыркы тапта ошол биз билгенден аябай бир киришип, катуу иштеп аткан учурунсак болот. Биз билген ошо кайрымдуу концерттерди дагы калтырбайсыз. Дээри канча жылдан бери ошо кайрымдуу концерттерге аралашып, анан дегиде ошо ким колдоп, ким аркылуу чыгып келе жатасыз? Кайрымдуулук концертке чыгып келе атканыма 6-7 жылдын жүзү болду. Азыр Добро Кежи деген кайрымдуулук фонд бар. Ошонун жетекчиси Эрнис Касымалиев деген байкебиз. Ошол адамдын демилгеси менен кайрымдуулук концерттерге ырдап келебиз. Албетте элибиздин баягы колдоосу үчүн кайрымдуулукку биздин милдет. Албетте дагы деле болсо мындан ары кайрымдуулук концерттерди калтырбай уланта беребиз. Баракелде дейли. Азыркы тапта баягы чыгармачы инсандар дизайнер менен иштеп атат, стилисттер менен. Сиздин формаларыңызга ким жардам берет же өзүңүзгө жаккан кийимди кийип чыгасызбы? Формаларымды Сахнага чыккан кийим өзүңүз эле. Өзүм эле тандайм. Баракелде дейли. Азыркы тапта ошо акыркы концерттерден биз билгенден тыңдап калгандан бир айым менен дуэт аткарып жүрөсүз. Идея кимге таандык? Балким сиз сунуштадыңызбы? Ал идеяны ошол кыз карындашыбыз сунуштаган. Ошол идея менен ырдап калдык. Буюрса алдыда дагы сонун дуэттерлар жазылып атат. Күтсө болот. Айгерим деген Муспет институтунда окуган кыз. Жакшы чыгармачыл инсан, адамдардын кызы. Буюрса дагы болсо эфирге ошол кыз менен келип калышы мүмкүн. Кудайым буйрса балким сиздерди дагы жаркайта студиябызда күтүп, жакшы бир клиптериңиздерди балким көрүп калатам, чынында. Деги эле айтыңызчы, өзүңүзгө жан дүйнөңүзгө кандай чыгармаларды аткарган жагат? Жан дүйнөмө? Балким шаңдуу, балким лирика. Негизи жан дүйнөмө өзүмө лирикалык ырлар жагат. Эски ырлар көбүнчө. Биз баягы үй тойлорго кызмат кылып калганга көбүнчө эски ырлар менен. Асанкалы Керимбаев, Рыспай Абдыкадыровдун ырларын аккордеон менен, Чубак Сатаевдин аталарыбыздын, албетте Сыймык Бейшекеев, Элмир Бигманалиев агаларыбыздын ырларын ырдап жүрөбүз. Баракелде дейли. Азыркы тапта ошол баягы чыгармачы инсандардан кайрылуулар болуп атабы? Руслан мырза бизге жакшы бир хит жазып бер, балким жакшы бир шедевр жазып бер дегендер болот абы? Албетте болот. Чогуу жазып калган учурлар деле болуп атат азыркы учурда. Бирок өзүмө таандык мындай жазып бердим деп айта албайм. Бирок кеңешип албетте жазышкан учурлар болуп атат. Баракелде дейли. Баягы сиз эми чыгармачылык жаатта жүрөсүз көп жылдан беричи, анан кийин ошол буга чейин менеджер же продюсер менен иштешкенсизби? Жок, эч ким менен иштешкен. Азыркы тапта кайрылуулар барбы? Иштешели деп көп эле болгон албетте. Бирок баарынан эле баш тартып, өзүм эле иштеп келдим. Анан жана айтып кетпедим, Актилек Абдуллаев деген досум бар. Ал аранжировка жазат, ошо кеңешип. Ошол экөөбүз эле иш алып барабыз көбүнчө. Андан башка продюсер менен деле иштешкен жокпуз, бирок жалпы продюсерлик болуп жүргөн инсандар менен сыйыбыз бар, урматыбыз бар, кызматташып жүрөбүз. Баракелде дейли. Ошол баягы концертиңизде, өзүңүздүн кичимекеңизде толук канча чыгарма аткарасыз? Жаңы чыгармалар дайындалабы? Албетте жаңы чыгармалар болот. Толук эми Казарманын эли концертке келгенде өзгөчө бир жакшы сезимдерге балкып, эсинен кеткиз бир концертти көрүп кетет десек болот, чынында. Албетте. Баракелде дейли. Көп эле комуз менен отдельно аткарам, аккордеон менен, гитара менен, ошол эле. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, оркестр менен деле ошол жерден жан дүйнө менен аткарганга аракет кылам. Баракелде дейли. Буюрса, толук кандуу аншалык менен өткөргөнгө аракет кылабыз албетте. Баракелде дейли. Кудайым буйрса баары сонун болсун дейли, ийгиликтер каалайбыз. Темирди ысыгында бастайт, анда сизден дагы бир чыгарма сураналы мүмкүн болсо. Кайсы чыгарма аткарып бересиз? Азыр Элмирбек Иманалиев агабыздын Арузатын деген. Келиңиз. Арузатым ай чырагым аппагым, сени көрүп мен тазара баштадым. Карегиңде жүргөн экен катылып, ай качанкы бир мен жоготкон асманым. Карайбаган көңүлүңө нур толуп,
Кайран жаштык өткөнчө кайрылбастан кеткенче карындашым кагылайын мага бир жолу soylop ötesüyün bir zamatta uyrum bolgon dünüyün özüň menen ayıkçıday sezilen ay özüm bilbem nege mınça süyünüm karaylagan köngülüňe nur tolup kayra baştan tөгülöýün ır bolup kayran jaştyk ötkönçe kayrılbastan ketkençe karındaşım kagılayın maga bir jolu tagdyr meni kalaganday kalçadı akın bolsa alıp üçü çarçadım Jaştık uzap ketelikte bir jolu ay jaşo birçi jaşılında yarçanın karaylagan köngülüňe nur tolup kayra baştan tөгülöýün ır bolup kayran jaştyk ötkönçe kayrılbastan ketkençe karındaşım kagılayın maga bir jolu arman bolup dünüyem ayrılgança süýümden aruzatım aylanayın maga bir jolu Ay barakelle deyли үнүңүзгө баракелде бали колчолор болсун дейли. Чынында сизди дагы да көп ырдатмакчысыз, анткени баягы инсанга берилген бул алтын балу бул убакыт дейт. Чынында таң эрте убактыңыз бөлүп келгениңиз үчүн биз абдан кубанычтабыз. Ар дайым бар болуңуз дейли. Чыгармачы ыйлык кылабыз. Сизге эркин микрофон болсун болсо. Сиздерге чоң рахмат, эң биринчиден сизге рахмат. Ушул эфирге чакырып маек куруп атканыма абдан кубанычтамын. Биз да көптөн бери көрүшпөй кеттик эле. Бүгүн көрүшүп, жакшы маек болду. Ошол УТРК каналынын жалпы жамаатына албан алган ийгилик, дагы да болсо алдыга жылы бериңиздер. Оболуп дүйнө жүзүнө Кыргызстанды таанытып жүрөңүздөр. Анан кыргыз элиме ар дайым токчулук, молчулук болсун, тынчтык болсун. Ар бир элибизде Аллах Таалам рызкын кенен бере берсин. Буюрса, ар бир кыргыз кайсы жерде болбосун өнүгүп өсүп, төбөбүз көккө жетип, ак калпагыбыз бийиктен анан желегибиз желбиреп жүрө бергиле деп айтмакчымын. Баракелде, ар дайым бар болуңуз дейли. Бүгүн биздин устубузга өзгөчө мыкты инсан десек болот, таланттуу кыргыз элибиздин сыймыктуу уулу десек болот. Руслан Ажалиев биздин устубузда коноктолду десек болот. Казар манели Кудайым буйрса майдын ортолорунда уулуңуздар сиздерге чоң шоу концерти менен барат десек болот. Таланттуу инсандардын коштоосундагы өзгөчө мыкты инсандын концертине келип көңүл ачып кетиңиздер дейли да. Бүгүн студиябызга өзгөчө жаркыта кирип келип, өзүнүн жанын жаткан сырлары менен жана ошондой эле таланты менен өзгөчө үнү менен студиябызды шаңга бөлөп кеткен Руслан Ажалиев болду. Бизде музыкалык тынуу бар. Музыкалык тынууңузду кайрадан маек улантмакчыбыз.